кичинекеймен келаткан нерсе да. Бала чакта 5-6 класс окуп жүргөндө эле комустун үнүн угуп, бул кандай чыгат деген менде бир кызыгуу болуп, мен канча жыгачты кесип алып, ичин оюп, талкалап, канчалаган эмелерди эметтим. Азыр биз деген токтогулдун формасындагы комуз жасайбыз. Мондай материалдарды өзүбүз тандап, өсүп аткан жеринен кыйып келебиз. Мисалы үчүн базардан сатып алсак, ал туура эмес болуп калат. Өрүк жыгачты да тандоо бул өзүнчө бир чоң кандай устанын милдети. Климатына жараша бул өсүмдүктөр да ошого жараша өсөт. Ошон үчүн багы как жерден, көп суу ичпеген, көп жан жабаган, кагыраак жерде өрүгү дегеле алмурут болобу, жаңгак болобу, ушулар жакшы үн берген жыгачтар. Устанын өзүнүн кандай десе, кол жасмасы болот да. Анан ал кол жасмадан ал уста тайыбайт. Ошол менен жасайт. Ошол кишини карап, колунун сөөгү кандай? Сөөгү чоң болсо чоңураак жасаган, кичирээк болсо кичирээк комуз жасаган. Кыргыздар дегеле бешикти да ошондой жасаган. Устанын мээрими түшмөйүнчө комуз болбойт. Баланча саатта бүтүрөм деп туруп, бүтүрсөм анда булдан жакшылыктуу үн таба албай калабыз. Үнүн табыш үчүн мунун ичин оюп атканда ошону ар бир жери, мисалы үчүн могу жер мындан тээктен биягы бөлөк, тээктен могу жерде жыртыгы болот. Ошого чейин бир бөлөк, 3 бөлөк оюлат бул. Мисалы үчүн жетиген жасаш үчүн чечениясын чеет, сүрөтүн чеет кагазга. А мен кагазга эчтеке түшүрбөйм. Бүт баары башымда. Сразу келип эле, бул жер мындай болот, тиги жер тигиндей болот, бүт баарын эле жасай берем. Кагаз дегенде мен кагазга түшүрүп, ора болгучакты башка түшүрүп койсоң, бул ылдамыраак болот да. Бул жетигенди мен азыр камбарканга жасадым. Жасап бүтүп коюп койдум буну. Эми өстөрү келип, эме болот ба, жума демалыш болбоду. Эми өстөрү келип алып кетет, чертип, көрүп, жактырып. Мен багы кишиге жакпаган инструментти эч кимге бербейм. Мына бул жасалып аткан аса таяк. Буларына шылдыраак коюлат. Эме бияна эме коюлат. Тиги жыгачтан жасайбыз дагы, анан бул такылдап турат өкө. Анан минткенде шылдырап турат. Шылдыр деп. Тоңкулдак деген инструмент да. Муну деген азыр бул бүт элек мен мындай чаптап койгом. Муну чапканда тоң деген инструмент бар. Тоңкулдак да. Сурнай, топостун букасынын мүйүсү. Мен өзүм жасап аткан аспапта ойногонду билбейм. Ойной албайм. Бирок ошонун баарын сезе билип жасасаң, ал аспап сонун аспап болот. Мисалы үчүн мага бир ошону берип койгон, ушул айта алам.